Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Улуулугу чексиз болгон, бизге берип жаткан белектери сансыз болгон биздин сүйүктүү жаратуучубуз, улуу биздин жоктон барылган ырыскы берүүчүбүз Алла субханаху ва таалага мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бардык алым олияларга, мазхаб башчыларыбызга, устаздарыбызга, жалпы момун мусулмандарга Аллах Тааланын жакшылыгы, тынчтыгы, берекеси, боорукердиги болгон болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, мусулман адам жакшы сөздү угуп тойбойт. Ошондой эле жакшы иштерди кылып тойбойт, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Биз дагы кезектеги жума баяныбызда сиздер менен экран аркылуу учурашып жатканыбызга терең Аллах Таалага шүгүрлөрдү айтабыз. Пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Кудай Таалам жума күнүбүздү бардыгыбызга берекелүү, куттуу кылган болсун. Жума күнүндө кандай гана жакшылыктар, сооптор, фазилеттер, жакшылыктар жазылган болсо, ошолордун бардыгынан толугу менен Кудай Таалам насип кылып сообунан берген болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, жума күн бул аябай ыйык күн. Бул 7 күндүн мырзасы болуп эсептелет. Бул жума күнү биз эртелеп мечитке барып, алдыңкы сапта олтуруп, баян уга турган болсок, бизге көптөгөн сооптор берилет. Бул жума күндү бардыгыбыз жөнөкөй күн катары өткөрүп жибербестен канимет билип, ушул күнү көптөгөн салаваттарды айтып, баяндарды, маселелерди, үгүт насааттарды угуп, жашообузду дин менен бактылуу, ынтымактуу, ырыскечтүү өткөргөнгө аракет кылайлык. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин бул жашообуз убактылуу, сыноо жашоо. Эртең эле бардыгыбыз Аллах Тааланын алдына кайтып барабыз. Мына ошол жака барганда ушул күндөрүбүз өтө тез, бир көз римемчелик же бир күн жарым күндөй өтүп кеткендей сыяктуу бизге сезилип калат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, азыр Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк берип жаткан убакытта көп соопторду аткарып, өзүбүзгө, үй бүлө бала чакаларыбызга, урук туугандарыбызга, дос жарларыбызга, айылыбызга, жерибизге, мамлекетибизге, жалпы адамдарга керегибиз тие турган, аларга пайдабыз тийген жакшы сөздөрдү, жакшы иштерди жасап калганга Аллах Таала жардам берсин. Бардыгыбыз аракет кылалы, урматтуу мусулман бир туугандар. Мусулман адам бул өзү дагы бактылуу жашайт, башка бирөөнү дагы бактылуу болгонго аракет кылат. Ал эми биз качан бактылуу болобуз? Биз жаратуучубуз Куранда айткан үлгү насааттарды жашообузга аткарып амал кылсак, сүйүктүү пайгамбарыбыздын куттуу хадистерин угуп эле тим болбостон жашообузга алып кирип, аны дагы иш жүзүнө аткарсак, анан биз бактылуу болобуз. Ислам дини бул тынчтыктын дини. Ислам дини бактылуулуктун дини. Ислам дини ырыскечтүүлүктүн, биримдиктин дини. Урматтуу мусулман бир туугандар, бөлүп жарылуулар, башка бирөөлөргө зыян берүү, кыскасы адамдардын тынчтын алган жаман нерселердин бардыгы бул эч бир динден эмес болуп эсептелет, динге жала жабуу болуп эсептелет. Ошондуктан биз ислам динибизди ата бабаларыбыз кандай сонун татынакай кылып карманган болсо, ошондой кылып биз дагы карманып, ошол туура татынакай динибизди туура түшүнүп, өзүбүздөн кийинки муунга таза абалда, туура илим билим менен жеткирип өткөрүп берүүгө Аллах насип кылган болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн биз сиздер менен кыскача тообо кылуу туурасында кеп курмакчыбыз. Адам баласы Алла субханаху ва таала жаратты. Адам баласын бир канча жакшы иштерге буйруду жана бир канча иштерден бизди тыйды. Адам баласы кээде инсандык кылып, тыйылган иштерди аткарып алат. Кээде буйрулган иштерди аткара албай калат. Мына ошол убакытта адам эмне кылыш керек? Мен күнөө кылып алдым, ката кылып алдым, туура эмес ишти аткарып алдым деп, бир жолу ошонун артынан аткарып жүрө бериш керекпи?
же дароо тобо кылып, өкүнүп кылган иштерине кайра түз жолго түшүшү зарылбы, урматтуу мусулман бир туугандар? Адам баласы адам болгондон кийин, инсан болгондон кийин ката кете берет. Мунун мааниси атайлап ката күнөө кылса болот деген сөз эмес албетте. Биз колубуздан келишинче туура жүргөнгө, таза жүргөнгө аракет кылабыз. Бирок кээде шайтан азгырып, напсибизге берилип, убактылуу жыргалчылыкты, убактылуу оюн күлкүнү деп, биз кээде Кудай Таалабыз нааразы болгон иштерди кээде аткарып алабыз. Мына ошол убакытта биз эмне кылышыбыз керек? Кандай иштер бизге зарыл болуп эсептелет? Аллах субханаху ва таала биздин алсыздыгыбызды билгендиктен, урматтуу мусулман бир туугандар, бизге тобо кылуу деген эң чоң белегин берген. Аллах Тааланын улуу, көркөм, ысым сыпаттарынын арасында ат-Тавваб деген сыпаты бар. Бунун мааниси тоболорду кабыл кылуучу, тоболорду эсепсиз кабыл кыла турган зат деген сыпаты бар. Биздин жаратуучубуз, урматтуу мусулман бир туугандар, бизге өтө мээримдүү, өтө ырайымдуу. Аллах Таала сиз бир күнөө кылсаңыз дароо эле жаза берип койбойт. Аллах субханаху ва таала күнөө кылсаңыз күнөөңүздөн тобо кылууңузду каалайт. Күнөөңүздөн тобо кылсаңыз Аллах Таала кечирүүнү каалайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Биздин жаратуучубуз Аллах Таала аябай мээримдүү, ушунчалык ырайымдуу, өтө боорукер зат. Ошондуктан бизге тобо кылуу эшигин бизге ачып койгон. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат: качан гана күн батыштан чыгып калганга чейин мусулман адамдын тобосу кабыл боло берет дейт. Башка хадистерде айтылат: малам югоргир, мусулман адамдын дуа тобосу кабыл болот, жаны алкымына келип, гаргара тартып калганга чейин дейт. Мына ошол убакыт келгенде тобо кылсак, тобобуз кабыл болбой калат. Ал эми ага чейин, урматтуу мусулман бир туугандар, биз канча күнөө кылсак дагы, күнөөбүздү эсептеп бүтө албай кала турганчалык күнөө көп кылсак дагы, ката кемчилик жолдо, туура эмес жолдо көп жүрүп койсок дагы, чын жүрөгүбүздөн, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таалага тобо кылып, өкүнүп, чын ыхлас менен о жаратуучум деп биз кайта турган болсок, Аллах Таала кечирет. Аллах Таала кечиргенге даяр. Аллах Тааланын тобо кылуу, тоболорду кабыл алуу эшигин эч ким жаап кое албайт. Ошондуктан үмүтсүз шайтан деп айтылат. Шайтан үмүттү үзгөнгө аракет кылат, урматтуу мусулман бир туугандар. Куранда Аллах Таала айтат: "Асайду билла, ла яйасу мин рахматиллах илал каумул кафирун." Капырлар гана Аллах Тааланын мээриминен үмүт үзөт дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, сиз эч качан үмүт үзбөңүз. Эч качан үмүт үзбөңүз, эч качан кеч болбой калды, өтүп кетти, кеч болуп калды эсептебеңиз. Урматтуу мусулман бир туугандар, күнүңүздөн бир күн калса дагы, бир гана саналуу убакыттар калса дагы, чын жүрөгүңүздөн сизди жараткан зат Аллах Таалага чын ниетиңиз менен, жүрөгүңүз менен кайтып, тобо кылып өкүнө турган болсоңуз, Аллах субханаху ва таала бир боорукер, мээримдүү, ырайымдуу зат, аннык тоболорубузду кабыл алып, күнөөбүздү кечирет, урматтуу мусулман бир туугандар. Мына ушул тобо кылуу туурасында аяттарды, хадистерди, жана тобо кылуунун шарттарын, жана тобо кылган алым олиялардын окуяларын сиздерге бир аз баяндап айтып берелик. Улуу Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде мындай деп айтат: "Астаизу биллах ва тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун." Нур сүрөсүнүн 31-аятында Аллах Таала төмөнкүдөй айтат: "О момундар, о ыйман келтиргендер, Алланы бар бир деп ишенгендер, силердин бардыгыңар Аллах Таалага тобо кылгыла" дейт. Аллах Таалага кайткыла дейт, күнөөңөргө өкүнүп. "Лааллакум туфлихун", ийгиликке жетип каларсыңар дейт. Чын жүрөктөн кайтсак, Аллах тоболорубузду кабыл кылат экен, бизге ийгилик берет экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана башка аятта айтат: "Асайду билла, истагфиру роббакум сумма тубу илейх." Роббиңерден кечирим сурагыла, жана Роббиңерге кайтып тобо кылгыла деп Кудай Таалам бизди буйруп жатат. Жана башка аятта: "Асайду билла, я айюхаллазина аману тубу илаллахи таубатан насуха." О ыйман келтиргендер, силер Аллах Таалага чыныгы тобо кылгыла дейт. Бүт эрежелерин сактаган абалда,
чын жүрөктөн өкүнүү менен бушайман болуу менен кылган иштерине Кудай Таалага тобо кылгыла дейт. Аллах субханаху ва таала тоболорду кабыл алат экен. Аллах Таала башка айтат: "Астайду билlah. Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инналлаха ягфиру зунуба жамиа. Иннаху хувал гафурур рахим." Айт дейт Мухаммад үммөтүңө: "О иман келтиргендер, о менин бенделерим" дейт. Аллах Тааланын мээримдүүлүгүнөн эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Караңыздар, Аллах Таала өзү бизди үмүтүбүздү ойготуп, үмүтүбүздү жандандырып жатат. Тоболоруңузду кабыл кыламын, тоболоруңорду кабыл кылам, тобо кылгыла, мен кечирем деп Аллах Таала өзү тарапка бизди тартып жатат. Урматтуу мусулман бир туугандар, айтат: "Үмүт үзбөгүлө" дейт. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирип коет, бардык каталарды жууп коет. Ал өтө мээримдүү, ырайымдуу, улуу зат деп Кудай Таалам Кур'ан-ы Каримде баяндап жатат. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушул аяттарды окуп туруп, мусулман адам кантип тобо кылбай кое алат? Бардыгыбыз Аллах Таалага тобо кылганга шашалык. Бардыгыбыз Аллах Таалага тобо кылып, күнөөлөрдү кечирим сураганга умтулалык. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп айтат. Агар ибн Ясар ал-Музани радиаллаху анху сахабадан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Я айюхан нас, тубу илаллахи вастагфирух, фа инни атубу фил яуми миата марратин." О адамдар, Аллах Таалага тобо кылгыла жана андан кечирим сурагыла. Чындыгында мен бир күнү 100 жолу тобо кыламын деп айтты. Караңыздар, биздин пайгамбарыбыздын күнөөсү кечирилген. Пайгамбарыбыз эң Аллах Таала сүйкүмдүү, эң Аллах Таалага жакын бендеси болуп эсептелет. Мына ушундай улуу пайгамбарыбыз дагы күнүнө 100 жолу, кээ бир риваяттарда 70 жолу деп айтылат, тобо кылат экен. Күнөөсү кечирилген болсо дагы тобо кылат экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, албетте бул пайгамбарыбыздын аткарган иши, өзүнүн үммөтүнө таалим, тарбия, үйрөтүү катары. Мен пайгамбар болушундай кылып атам, силер анык эле тобо кылып жүргүлө күн сайын деп бизге берген таалими катары биз түшүнөбүз. Таалими катары биз кабыл алабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, эми тобо деп айтып жатабыз. Куранда дагы айтылып жатат, хадистерде дагы айтылып жатат. Тобо деген эмне? Тобо дегендин түшүндүрмөсү кандай болот? Ошол аныктамасын, түшүндүрмөсүн биз сиздерге айтып берелик. Тобо деп ружуу амма кана мазмуман фи шар'i ила ма хуа махмудун фихи дейт. Мына тобо деп шариятта жаман саналган, жаман көрүлгөн иштерди таштап, шариятта жакшы деп көргөзүлгөн иштерге кайтуу. Мына ушуну тобо деп айтылат. Ва хия мабдау тарикы саликин. Мындай иш кылуу, тобо кылуу Аллах Таалага жакындоону каалаган адамдардын биринчи тепкичи, биринчи даражасы болуп эсептелет. Ва мифтаху саадатил муридин. Жана бактылуу болууну каалагандардын ачкычы болуп эсептелет бул тобо кылуу. Ва шартун фи сиххати сайри Аллахи Таала. Аллах Таала Кудай Таалага жакындайын, мен жакшы адам болоюн, мен оңолоюн дегендерге оңолуунун, түзөлүүнүн, түз жолго түшүп жакшы адам болуунун биринчи тепкичи, биринчи астанасы бул эмнекен? Тобо кылуу болуп эсептелет экен. Тобо кылдыңыз, демек сиз оңолуунун жолуна түштүңүз. Тобо кылдыңыз, демек сиз сүйүктүү Роббибиз Аллах Таалага жакындоонун жолуна түштүңүз. Тобо кылдыңыз, сиз бейиштин жолуна түштүңүз. Урматтуу мусулман бир туугандар, эми аалымдарыбыз тобо кылуунун бир канча эрежелерин бизге айтып баяндап берет. Урматтуу мусулман бир туугандар, тобо кылуунун бир канча шарт эрежелери бар. Улуу алым имам Навави рахимахулла айтат: эгерде адам күнөө кыла турган болсо дейт, ал кандай күнөө кылат, ошол күнөөсүнө жараша тобо кылуу дагы бөлүнөт дейт. Негизинен бардык күнөөгө тобо кылуу важип деп айтыптыр. Караңыздар, адам кандай ката кемчилик кетирбесин, ошол күнөөгө тобо кылуусу зарыл, важип болуп эсептелет. Эгерде сиздин күнөөңүз сиз менен Аллах Тааланын ортосунда гана
болгон күнөө болуп эсептеле турган болсо, анда сизге 3 нерсе шарт кылынат. Суроо жаралышы мүмкүн, мен менен Алланын ортосундагы күнөө кандай болот деген. Буга мисалы намазды каза кылып койдуңуз, намазды окубай койдуңуз, орозо тутпай койдуңуз, хижаб кийбей койдуңуз, мисалы зекетиңизди бербей койдуңуз, арам нерсени жеп койдуңуз, мисалы. Ушуга окшогон иштердин бардыгы бул сиз менен Алла Тааланын ортосундагы болгон күнөөлөр болуп эсептелет. Бул мындай түрдөгү күнөөгө 3 нерсе шарт болот экен. Биринчиси, ошол күнөөдөн толугу менен тыйылууңуз зарыл. Күнөөнү ташташыңыз зарыл. Аткарып жүргөн күнөөңүздү токтотуңуз, экинчи ал ишке кайтпаңыз. Биринчи шарты. Экинчи шарты, урматтуу момун мусулман бир тууганым, айяндама аля фиалиха, ушул убакытка чейин мурунку өмүрүңүздө канча күнөө кылган болсоңуз, ошол күнөөгө чын жүрөгүңүздөн, жан дүйнөңүз менен өкүнүңүз. Бушайман болуңуз, урматтуу мусулман бир туугандар. Чын жүрөктөн өкүнүп, жүрөгүңүз кайгырып, каап деп үшкүрүнсөңүз, мына ошол жүрөгүңүздүн кайгырганы Алла Таалага жагат. Мына ошол себептен да Алла Таала күнөөңүздү жууп кечирип таштайт, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, күнөө тообуз кабыл болуусу үчүн күнөөндү токтотобуз. Экинчиси, чын жүрөгүбүздөн ошол кылып өткөн баардык күнөөбүздү өкүнүп тооба кылайлы, өкүнөйлүк, бушайман бололук. Аттин кылбаганымда гана, о Аллах, мен сени каратып туруп, мен сени көргүзүп туруп, билдирип туруп, мен сени ырыскыңды жеп туруп, сен берген баардык белектерди пайдаланып, ден соолук, күч кубатты пайдаланып туруп, мен сен наразы болгон, сен тыйган, арам кылган ишке мен барып жүрүпмүн деп, аттин кылып күнөөңүзгө өкүнүңүз, урматтуу мусулман бир туугандар. Күнөөгө тооба кылдым деп туруп, бирок мурунку жашооңузда кылган күнөөлөрүңүзгө өкүнбөсөңүз, мен ошол убактарды туура эле кылып койгонмун, рас эле кылып алган экенмин, динди түшүнгөнгө чейин, ошол малда бир жыргап алганмын да, ошол малда бир жакшы мен ойноп, күлүп алып, куунап алганмын деп жүрөгүңүздөн өкүнүч болбосо ошол күнөөлөргө, анда күнөөңүздүн кечирилбей калуу коркунучу бар, тообоңуздун кабыл болбой калуу коркунучу бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, экинчи жана эң негизги шарты, рукну бул өкүнүүңүз зарыл экен. Үчүнчүсү, айязима алла яуда илайха абадан. Үчүнчү шарты тообоңуздун кабыл болуусунун. Экинчи ал ишке кайтпаймын деп жүрөгүңүздөн бекем чечим чыгарыңыз. Мен аны кайтпаймын, о Аллах, өзүң жардам бер. Иншалла мен бул аткарган мурунку ката кемчилик күнөөлөрүмө мен кайталап кайра кылбаймын деп Аллага сөз бериңиз. Аллах Таала менен сиз убадалашып, Аллах Таалага сиз сөз берип, ошол сөзүңүзгө бекем болуңуз. Бул 3 шарт: күнөөдөн тыйылуу, бушайман болуп аттин кылуу, үчүнчүсү экинчи ошол ишке кайтпоо. Бул сиз менен Аллах Роббиңиздин ортосундагы болгон күнөөлөргө шарт болуп эсептелет. Ушул 3 шарт тообоңуз кабыл болуусу үчүн. Ал эми, эгерде күнөө, урматтуу мусулман бир туугандар, сиз менен бенденин ортосунда болуп калса кандай кыласыз? Мисалы, бирөөнүн мал байлыгын тартып алдыңыз. Күчкө, байлыкка, бийликке таянып, бирөөнү наразы кылып койдуңуз, бирөөнү гыйбат кылып койдуңуз, кыскасы бирөөнү ренжитип койдуңуз. Кыскасы бирөөнүн акысына сиз кирип койдуңуз. Анда сиз, урматтуу мусулман бир тууганым, анда сиз кантип тооба кыласыз? Мындай күнөөлөргө тообонун 4 шарты бар дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, билип алалык. Ушул шарт деп санап атканыбыздын бири да аткарылбай калса, тооболорубуз туура болбой калат, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул экинчи түрдөгү күнөөгө 4 шарт. Биринчиси, мурунку түрүндө айткандай эле, күнөөдөн тыйыласыз, өкүнөсүз, бушайман болосуз. Үчүнчүсү, экинчи кайтпайсыз. Төртүнчүсү, ошол адамга барып кечирим сурап коюш керек экен. Себеби бирөөнүн акысына кирип койдуңуз. Мал байлыгын тартып алган болсоңуз, барып бериңиз. Ушунча сенин акчаңды, сенин байлыгыңды мен тартып алдым эле, мен сени ушундай кылдым эле, алып алдым эле, зулумду кылып деп, сиз барып ошо мал байлыгын бериңиз, же кечирим сурап ыраазылыгын алып коюңуз. Эгерде ал адамдын айыбына шек келтирген болсоңуз, ар намысына шек келтирсеңиз, же гыйбат кылсаңыз, же ушактап жаман кыла турган болсоңуз, барып акыңыздын ал кечип коюусун сураныңыз. Мен акыма адал кылып кой,
ушундай болду эле кечирип койгун деп барып кечирим сураңыз. Демек, адамдар менен болгон ортодогу күнөөдө 4-чү ушул шарт бизден талап кылынат экен. Урматтуу мусулман бир туугандар. Сиз барып айтыңыз, ушундай мен ката кылып алдым, ушундай болду, мени кечириңиз деп айтыңыз. Ал эми ал адам кечиреби, кечирбейби, ал адамдын өзүнүн иши болуп эсептелет. Аллах Таала көрүп билип турат. Сиз барып кечирим сурадыңыз, Аллахым ошол кечирим сураганыңызды көрүп турат. Ал эми экинчи адам кабыл алса, ага дагы сооп, эгерде кабыл албай койсо, ага жаман болуп эсептелет. Сизге эч бир зыяны жок анын. Ошондой эле, урматтуу мусулман бир туугандар, биздин кылган тобобуз, биздин кечирим суроолорубуз туура, дагы толук кандуу болуусу үчүн дагы бир шарт катары кошушат экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул жаман чөйрөнү таштоо болуп эсептелет. Жаман чөйрөңүздү таштаңыз. Сизге күнөөлөрдү оңой кылып көргөзө турган, жакшы сооптуу иштерден сизди качыра турган жаман чөйрөнү таштаңыз. Жаман жоро жолдошторуңуздан алыс болуңуз. Кээ бир жоро жолдоштор болот, барсаңыз күнөө кылып коюңуз оңой болот. Алар менен бирге жүрүп, бака-шака болуп бирге жүрүп, барып күнөө кылыш оңой болот, жеңил болот. Алар менен мечитке барышыңыз кыйын, алар менен Куран окушуңуз кыйын болот. Жакшы жака баштасаңыз, алар сизге баш ийбейт. Алар сизди жаман жака тартып турат. Мындай жол чөйрөнү таштаңыз. Мындай жоро жолдоштордон сиз жаа бою качыңыз, алыс болуңуз. Ошондой эле жакшы адамдар менен бирге жүргөнгө көп аракет кылыңыз. Ушундай кээ жакшы адамдар достор болот. Алар менен бирге жүрсөңүз, мечитке сизди баштайт. Жакшы иштерге сизди баштайт. Ата-энени урматтап сыйлоого, сооптуу иштерди кылууга багыттап баштап жүрөт. Ошол адамдар менен көбүнчө бирге болуңуз, урматтуу мусулман бир туугандар. Адамдын ким экендигин айланасындагы чөйрөсүндө жүргөн адамдарды көрүп туруп баа берип койсоңуз болот. Бул урматтуу мусулман бир туугандар, бул шарт жаман чөйрөнү таштап, жакшы чөйрөгө, жакшы адамдар менен бирге жүрүү. Бул сөз кай жактан чыкты, кай жактан алынды? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадисинде келет. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинде ушундай бир кызыктуу бир окуяны айтып берет. Ал окуяны кыскача мен сиздерге баяндап берейин. Имам Муслим өзүнүн Сахих китебинде бул хадисти жазган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: силерден алдыңкы өткөн доордо бир айылда жашаган, күнөөлөрдү көп кылган, адам өлтүргүч болуп иштеген бир адам өткөн дейт. Ал адам акчага жана башка нерселер үчүн адам өлтүрүп иштеп жүргөн болот. Мында биздин тилибиз менен айтканда киллер болуп, адам өлтүргүч болуп иштеп жүргөн болот. Күндөрдүн биринде бул адамдын жүрөгүнө тооба кылышым керек, эмне мен ушунча күнөөлөргө батып, адам өлтүрүп жүрө беремби деп Аллах Таалага кайтуу тооба кылуу ниети келип калат. Күндөрдүн биринде. Бул адам өзү 99 адамды өлтүргөн болчу дейт пайгамбарыбыз хадисинде. 99 адамды, алардын арасында аялдар бар, кыздар, абышкалар, аксакалдар, апаталар, жаш балдар бар. Кыскасы ар түрдөгү адамдардан 99-ун өлтүрүп койгон болчу. Бул адам мен тооба кылайын, кимге барам, ким мага тооба кылуунун эрежелерин, жол жоболорун үйрөтүп берет деп адамдардан сураштырып жүрсө, адамдар паланча деген бир адам бар, ал адам ибадаты көп кылат, ал адам аябай таква адам, ошол адамга бар, ошол сага айтып беришет деп бирөөгө багыттайт. Ал адам адамдар айткан адамга барып, таква адамга издеп таап, учурашып, өзүнүн окуясын айтып берет. Мен 99 адамды өлтүрдүм, мага тооба кылганга мүмкүнчүлүк жол барбы деп сурайт. Ал адам ибадаты көп кылганы менен, адамдардын көзүнө таква болуп көрүнгөнү менен, а бирок илими жок адам болот. Ал адам бул сөздү угуп, астагфирулла деп чочуп, сен 99 адамды өлтүрүп туруп дагы тооба кылгың келип калдыбы? Сен жогол бул жерден. Сенде адамдарга тооба кылууга болбойт. Сенде адамдар кыйрап жок болот. Сен кет бар, жогол. Сен жаман адам экенсиң, сен бүттүн кыйрадың деп үмүтүн өчүрүп, сындырып, жаман сөздөрдү айтып, кууп таштайт.
Мына ошол убакытта бул адамдын ачуусу чыгып, жанакы адамды дагы өзүн кошуп өлтүрүп, 100 кылып толуктап коет дейт. Ошол адам менен бирге 100 адамды өлтүрөт. Ал адам өлтүрүп коюп чыгып жанакы адамды: "Мен тооба кылайын деп жатам. Жакшы бир мага багыт берген адам барбы?" деп сурайт. Адамдар болсо экинчи башка бир чыныгы аалымды көргөзөт. Ал аалым чындыгында илимдүү эле болуп калбастан, адамдын абалын жакшы билген, адамды туура жолго салуунун жолдорун жакшы өздөштүргөн чыныгы аалым, олия адам болот. Ал адамга барып киргенде учурашып, өзүнүн окуясын айтып берет. "Мен 100 адамды өлтүрдүм. Мага тооба кылганга мүмкүнчүлүк жол барбы?" деп сурайт. Жанакы аалым, илимдүү, аябай өзүнүн илиминен пайда алган чыныгы олия адам айтат, карап туруп: "Аллах Тааланын тооба кылуу эшигин ким жаап кое алат экен?" дейт. "Ким Аллах Тааланын тообосунан тосуп үмүт үзүп коет экен?" дейт. Албетте Аллах Таала тооболорду кабыл алат. Сен тооба кылсаң, Аллахым тообоңду кабыл алат деп айтат, караңыз. А бирок сен баргындагы сен жашаган айыл бул жаман айыл дейт. Сен паланча деген жакшы айылга бар, ошол жака көчүп, ошол жакта жаша дейт. Ал айылдын адамдары жакшы адамдар деп аябай сонун кооз кеңешин айтат. Караңыздар, демек бул хадистен бизге билинип жатат, пайгамбарыбыз хадис айтып берип жатат. Жаман чөйрөнү таштап, жакшы чөйрөгө өтүү зарыл экен. Тообобуз кабыл болуусу үчүн, күнөөбүз кечирилүүсү үчүн. Бул адам өлтүргөн адам жанакы аалымдын дуасын алып, жакшы акыл насаат сөз баяндарын угуп, үйүнө барат дагы, бүт өзүнүн көр жерлерин, буюм тайымдарын алып, жакшы айыл жака, аалым айткан айыл тарапка жөнөйт. Кудай Тааланын тагдыры экен, жолдун ортосуна келгенде жанакы адамга өлүм келип калат. Жан талпаз болуп, жан чыгып атканда, урматтуу мусулман бир туугандар, шунчалык кыйналып турса дагы дейт, хадистин этегинде дагы айтылат экен, менин денем дагы жакшы айылдагы адамдарга жакыныраак түшсүн. Жакшы айыл тарапка бир аз болсо дагы мен жакындашайын деп, өзүнүн денесин дагы бир аз ошол жакшы адамдар тарапка ыргытып, сүдүрөп өлгөн дейт, жан чыгып атып. Караңыздар. Субханалла, кандай гана жүрөгүнөн тооба кылгандыгын бул иши билдирип турат бизге. Мына ошол убакытта мээримдүүлүк болуп эсептелген Алла Тааланын рахмат периштеси менен азап периштеси келип, экөө бул адамдын жанын, рухун талашып калышат экен. Хадисте айтылат. Бул рахмат периштеси айтат: "Муну мен алып кетемин" дейт. Себеби бул дейт, чын жүрөгүнөн күнөөгө өкүнүп, тооба кылды дейт. Тооба кылып, аалымдын сөзүн аткарып, жаман чөйрөнү таштап, жакшы чөйрөгө кетип аткан жерден өлдү. Буну мен алып кетем деп, рахмат, мээримдүүлүк периштеси айтат. Ал эми бул азап периштеси айтат: бул адам өмүрүндө бир да жакшы иш кылган жок" дейт. "Буну мына мен алып кетем" дейт. Мына ошол убакта Алла субханаху ва таала бардыгын билип турат. Бир периштени адам сүрөтүндө чечим чыгаруучу кылып жөнөтөт. Ал периште келет дагы айтат: "Жакшы айыл менен жаман айылдын ортосун өлчөп көргүлө" дейт. Кайсыл айылга жакыныраак жерде өлгөн болсо, жакыныраак болсо аралыгы, ошол айылдын элинин өкүмүнө кошуп, ошол жактын өкүм берилип, ошол периште алып кетет деп айтат. Эсептеп көрсө дейт, урматтуу мусулман бир туугандар, бир карыш жакшы айылдар жака чыгылып, ошол тарапка жакын өлгөн экен. Урматтуу мусулман бир туугандар, караңыз. Чын жүрөгүнөн тооба кылып өлдү. Алла субханаху ва таала жакшы айылдарга жакын кылып, тообосун кабыл алып койду, күнөөсүн кечирип койду. Башка хадистерде дагы айтылат, өзү бул адам жаман айылдан эми эле чыккан болчу дейт, жаңы эле чыккан болчу. Чындыгында жакын болчу дейт жаман айылга. Качан тиги эки периште санап баштаганда аралыкты, Алла субханаху ва таала, асман жердин роббиси, бүт ааламдын падышасы, анын өкүм буйругуна бардык нерсе баш ие турган зат ошол жерге буйрук берди дейт. Жаман айыл менен ошол адам өлгөн жердин ортосундагы жерге буйрук берди. Сен алысташкын деп, ошол адам, өлгөн адам менен жакшы айылдын ортосундагы жерге буйрук берди. Сен бири-бириңе кир, бири-бириңе жакындашкын деп буйрук берди дейт. Мына ошентип өлчөп келгенде,
жакшы айыл жака урматтуу мусулман бир туугандар бир карыш жакын түшүп калды дейт. Караңыз, чын жүрөгүңүздөн күнөөлөргө өкүнүп туруп, Аллах Таалага тобо кыла турган болсоңуз, күнөөңүздү моюндап, Аллах мен ушуларды кылып койдум, сен мени кечиргин, кечире турган сенден башка мен эч кимим жок. Аллах Таалам дуаларымды кабыл ала турган сенден башка эч ким жок. Сага кечирим жарашат. Мен күнөөкөрмүн. Мен сени кечиримдүү деп гана тааныймын. Кечиримдүү деп мен сени билемин. Кечиримдүүлүк, боорукердик, мээримдүүлүк сага жарашат о Роббим деп туруп тобо кыла турган болсоңуз, Аллах субханаху ва таала аннык тоболорду кабыл ала турган зат. Караңыз. Ушул хадистен бизге бир канча көптөгөн сабактар чыгат. Албетте аны кийинки баяндарда дагы иншалла алымдарыбыз айтып баяндап беришет. Демек бул хадистен бизге сабакта тиешелүү жери, демек биз жаман чөйрөбүздү таштап, эгерде намаз окуй албай аткан болсок, арак ичип жүргөн болсок, жаман иштерди кылып жүргөн болсок, ошол ишти сиз менен бирге кылып жүргөн ошо чөйрөдөн алыс болуңуз. Жакшы чөйрөгө эртерээк, тезирээк барып кошулганга сиз аракет кылыңыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва тааланын кечиримдүүлүгүн, мээримдүүлүгүн үмүт кылып, Аллах Таалага тобо кылган, Аллах Таалалардын тобосун кабыл кылган бир канча урматтуу мусулман бир туугандар окуялар бар. Мына ошол окуялардын бир канчасын сиздерге айтып, түшүндүрүп, чечмелеп берелик, урматтуу мусулман бир туугандарым. Малик ибн Динар деген улуу табииндерден болгон аалым өткөн. Малик ибн Динар рахимахуллах бул дин жолуна түшкөнгө чейин, таква адам болгонго чейин күнөө иштерди дагы аралаштырып кылып жүргөн адам болгон. Бул Малик ибн Динар өзүнүн окуясын мындай деп айтып берет. Мен дейт, бул туура жолго түшкөнгө чейин бир канча күнөө иштерди кылып жүргөнмүн. Намаз деле окубай калат элемин, арак ичип жүргөн адам болгонмун дейт. Күндөрдүн биринде ошол мен үйлөнүп, балалуу болушту каалап үйлөндүм дейт. Үйлөнүп, аялым, келинчегим мага кыз төрөп берди. Ал кыздымдын атын Фатима деп атадым дейт. Ал Фатима кызым чоңоюп, жаш 2-ге чыгып калды дейт. Мен кызымды аябай катуу жакшы көрдүм. Ушунчалык кызымды сүйүп, көтөрүп жүрүп, ойнотуп, аябай жакшы көрдүм кызымды дейт. Ошол кызымды канчалык жакшы көргөн сайын мен жүрөгүмөн дейт, күнөөгө болгон жиркенич пайда боло баштады дейт. Качан гана мен идишке аракты куюп ичейин дегенде 2 жашар кызым келет эле дагы түртүп төгүп коет болчу дейт. Ошентип кызыма жакшы көрүп, кызымды эркелетип, ойнотуп, күн өткөн сайын күнөөдөн мен алыстап, мен жакшы иштерди аткарып, жакшы иштерге мен жакындаша баштадым дейт. Ошентип күндөр өтүп, кызым Фатима 2 жашында каза болуп калды дейт. Бул дүйнөдөн өттү. Мен ушунчалык өкүндүм, ушунчалык кайгырып, мен чыдай албастан, мурункудан дагы 5 бетер болуп, андан да катуу мен күнөө арам ишке мен кирип кеттим дейт. Ушунчалык көп арак ичет элем, ушунчалык өкүнмөн, күйүтүмө чыдабай, аябай мен арак шарапты көп ичтим дейт. Күндөрдүн биринде шайтан айтып, өмүрүмдө эч бир ичпеген өлчөмдө эң көп бүгүн арак ичемин деп арак ичтим дейт. Ушунчалык мас болуп үйүмө келдим, түнү караңгыда. Келип бир аз көзүм илинип кетти. Көзүм илинип кетип мен түшүмдө көрүп жатам дейт. Мен карасам эле кыямат кайын башталып калыптыр дейт. Бул Малик ибн Динар рахмахуллах окуясын айтып берип атат. Кыямат кайын болуп калыптыр дейт. Деңиздер, океандар, суулар күйүп аткан, жерге күн аябай жакын келген, адамдар тоз тополоңу чыгып, кыямат кайым болуп жатыптыр дейт. Мен үндөрдү угуп аттым. Баланча уулуп, баланча, Аллах Таалага суроо жооп бергенге баланчаны алып келгиле деген буйруктарды угуп аттым дейт. Качан ошол буйрук чыкканда, жанак адамды карасам жүзү карарып, шунчалык кыжыртып болуп, жаман болуп кетип атты дейт. Ошентип ушунча адамдар көп тополоң болуп атып, менин дагы атым чыкты дейт. Паланча улуу Малик ибн Динарды улуу Аллах Таалага эсеп кысап берүү үчүн ушундай алып келгиле деген мен үн уктум. Ошол үндү угаарым мен ушунчалык катуу чочуп коркуп кеттим дейт.
айланамдагы адамдар жок болуп кетти, айланаман дейт. Ушунчалык карасам эч кимди таппай көрбөй калдым дейт. Анан менин артымдан ушунчалык чоң ажыдар, чоң жылан мени жутканы артыман кууп жөнөдү дейт. Мен жанакы ажыдардан коркуп, ушунчалык титиреп, чочуп, чуркап анан качып жөнөдүм. Жолдо бара жатып, карыган бир аксакалдуу адамга абышкага жолуктум дагы, айтты мага: ата, мага жардам бериңиз, бул мен жейин деп жатат десе, ал абышка айтты дейт мага: мен сага жардам бере албаймын, колуман эч нерсе келбейт, мен алсызмын, күчүм жетпейт. Сен тигил тарапка баргын деп бир багытты мага көргөздү дейт. Мен ошол тарапка барсам, ал жакта дозок от күйүп жатыптыр дейт. Артыман аждар келе жатат, алдыман от чыгып калды дейт. Мен ойлодум дейт бул түшүндө. Мен аждардан качам деп мен отко түшө белемин деп кайра эптеп качып жөнөп, жолдо дагы жанакы абышкага жолуктум. Куткар десем, мен куткара албаймын, сен абалымды көрүп турасың, алсызмын, күчүм жетпейт. Сен анда бул тарапка сен барып көргүн деп дагы бир багытты мага көргөздү дейт. Ошол багыт тарапка мен барсам, ал жерде караңыздар, жаш балдар жүргөн экен дейт. Мусулман адамдардын жаштыгында өтүп кеткен, ымыркайында өтүп кеткен жаш балдар, кыздар жүрүшүптүр дейт. Ошол жерге кыйналып, аждардан качып барсам эле, ал жердеги жаш балдар мени көрдү дагы, кыйкырып айтышты дейт: Фатима, Фатима, сен атаңа барып жеткин, атаңдын абалы аябай оор экен, атаңа жардам бергин деп, ошол жерде жаш балдар мен кызым айтышты дейт. Кызым ошол балдардын арасынан, жаш ымыркай наристелердин арасынан чуркап чыкты дагы дейт, келип мени кучактады дейт. Ушунчалык келип мени кучактады, жанакы ажыдарды карап туруп, колу менен бир түрттү эле, ажыдар жок болуп кетти дейт. Жанакы кыз, ушунчалык менин кызымды көрүп кубандым, менин жаштыгында өтүп кеткен кызым бар экенин аябай кубанып сүйүндүм дейт. Ал кызым келип менин кучагыма олтурду дагы, анан мынтип айтты дейт: ата деп туруп ушул аятты окуду. Астагфиру билlah. Алам я'ни лиллазина аману ан тахша'a кулубухум лизикрилlah. Ушул аятты окуду дейт. Ыйман келтирген адамдарга, Аллах Таалага коркуп, Аллах Тааланы эстеп, Аллага кайта турган убакыты келбедиби? Аллах Таалага тооба кылып, өкүнүп, Аллах Таалага жакындаша турган, Роббисине кайта турган убакыт, ошол учур келбедиби деген аятты окуду дейт. Ошол аятты уктум дагы: Роббим, сага кайта турган убактым келди, тооба кыла турган убактым келди деп мен жүрөгүмөн өкүнүп тооба кылдым дейт. Анан кызымдан мен сурадым дейт, урматтуу мусулман бир туугандар, түшүндө бул артыман кууган ажыдар ким эле десем, ал айтты: сиз шунчалык күнөөнү көп кылдыңыз, күнөөңүз чоңоюп олтуруп ажыдарга айланды, күнөөңүз сизди жутуп жок кылып коеюн деп калды дейт. Тигил жолдо көргөн алсыз абышка ким эле десем, айтты: ал сиздин кылган жакшы кичинекей амалдарыңыз дейт, караңыз. Ошол жакшы амалдарыңыз шунчалык сиз көңүл бөлбөй таштап койдуңуз, ал алсыз болуп эч нерсе күчү жетпей калды дейт. Мына ошентип жанакы аяттан аябай мен таасирленгендиктен дейт, урматтуу мусулман бир туугандар, мен ошол аятты окуп, мына убакыт келди, о Роббим, сага кайта турган убактым келди деп айтып атып, мен ойгонуп кеттим түшүмдөн дейт. Түшүмөн катуу ойгонуп, Аллага аябай катуу ыйлап тооба кылдым дейт. Анан жуунуп, даарат алып, мен намаз окуп, анан мен багымдат намазына бардым. Багымдат намазына барсам дейт, урматтуу мусулман бир туугандар, имам дагы мына багымдат намазына зам сүрөгүмө ушул аятты окуп жатыптыр дейт. Астагфиру билlah. Алам я'ни лиллазина аману ан тахша'a кулубухум лизикрилlah. Ыйман келтиргендерге Аллах Тааланы эстеп, жүрөктөрү корко турган убакыт келбедиби деген аятты окуп жатыптыр дейт. Мына ошентип мен дейт, караңыз, бүт күнөөмө тооба кылып, шундай туура жолго түштүм деп айтып берет. Бул Малик ибн Динар рахимахуллах чоң аалым ойларлардан болгон. Мына ушундай тооба кылган бул улуу аалымдын тооба кылгандан кийин Аллах Таала тообасын кабыл алып, жакшы аалым олиялардын катарына кошот. Кошкондон кийин бул аалымдын дагы бир окуясы бар. Башка бир күнөөкөр уурунун туура жолго түшүүсүнө себепчи болгон, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыскача бул окуяны дагы айтып берип коелук сиздерге. Бул окуя мындай деп айтылат. Ошол Малик ибн Динар рахимахуллах түнү тахажжуд намазы окуп жатса, ааламдардын Роббиси менен байланышып, тахажжуд намаз рүкүдө, саждада дуа кылып байланышып жатса,
Бул алымдын табиайындын үйүнө ууру кирет. Ал ууру кирип, үйүн аябай тытып карап чыгат. Ал жагын издейт, бул жагын издейт, эч бир дүйнө таба албайт. Эч бир алтын, күмүш, башка алып кете турганга жарай турган эч бир нерсе таппай коет үйүнөн. Себеби Малик ибн Динар ушунчалык өзүнө жетиштүүсүн гана колдонуп, ашыкчасын колдонбогон, ашыкча дүйнөнү таштаган аалым олия болгон. Жанакы ууру кыдыра берип акыры чарчап, кирген ошол айнектен ашып кирген болот экен. Ошол ошол айнектен чыгып барайын дегенде Малик ибн Динар рахмахулло тахажжуд намазында бул уурунун Роббиси менен, Аллах менен байланышып жатып, эми чыгайын дегенде салам берип, жанакы ууруга мындай деп айтат экен. О ууру дейт экен, о бир тууган, сен менин үйүмдөн дүйнөгө тиешелүү эч бир буюм нерсе таппадың дейт. Эми сен үйүмдөн куру чыкпай, акыретке тиешелүү бир нерсе менен чыкпайсыңбы деп айтат, караңыз. Сен дүйнөнү таппадың эч бир нерсесин. Эми акыреттин матасын, акыреттин бир аз буюмдарын менен алып кетпейсиңби? Бир жолу куржалак чыкпай деп айттым дейт. Жанак уурунун дагы субханалла, Аллах Таалага жаккан бир жакшы амалы бардыр, Аллах Тааланын каалоосу. Ал ууру сөзүн угат дагы, макул мейли деп туруп, сөзүңүз укса угайын деп туруп келип алдына чөгөлөп олтурат. Чөгөлөп олтургандан кийин Малик ибн Динар жанакы ууруга ушунчалык кооз баяндарды, ушунчалык таасирлүү сөздөрдү айтып берет. Насаат айтат. Туура динге, туура жолго чакырат. Айткан сөздөрү ушунчалык жанакы уурунун жүрөгүнө жетип, жүрөгү ушунчалык таасирленип, жанакы алым олиянын алдында бүт күнөөсүнө тообо кылып, ыйлап сыктап, Аллах Таалага тообо кылып кайтат Аллага. Анан айтат, мен сизге окшоп намаз окусам болобу дейт. Ооба деп чогуу даарат алып, чогуу тахажжуд окушат. Анан баамдат азан айткандан кийин жанакы Малик ибн Динар аалым чоң олия менен бул ууру чогуу баамдат намазына барышат. Качан баамдат намазын окуп бүтүп чыккандан кийин адамдар көрөт дагы таң калышат. Биздин шаарыбыздын, айылыбыздын эң улуу аалымы менен эң чоң ууру экөө бирге жетелешип калыптыр го деп сөз кылышат. Бул кандайча болуп калды деп адамдар сүйлөгөндө Малик ибн Динар айтат, рахимахулло, бул ууру дейт, биздин үйүбүзгө бизден уурдаганы келди эле дейт, биз анын жүрөгүн уурдап койдук деп адамдар ошол сөзүн айткан экен, караңыздар. Жа алиясрикона фасаракна калбаху дейт. Бизди уурдаганы келди эле, биз бунун жүрөгүн уурдап койдук. Жүрөгүн уурдап, мындайча айтканда Аллах субханаху ва таала кайтуусуна, күнөөлөрдү таштап, туура жолго түшүүсүнө биз себепчи болдук деп Малик ибн Динар рахмахулло ошентип айткан болот, караңыздар. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таалага кайта турган, Аллага жакындай турган жол дайыма ачык. Бизден талап кылынган нерсе чын жүрөктөн өкүнүп, тообо кылайлык. Мейли, сиз дин келгенге чейин канча күнөөлөрдү кылыңыз, канчалаган арактарды ичпеңиз, канчалаган күнөөдү кылбаңыз, а бирок азыр урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таалага тообо кылып кайтыңыз. Ал күнөөлөр кечирилет. Күнөөм кечирилбейт деп ойлогонуңуздун өзү күнөө болуп эсептелет экен. Алымдарыбыз айтат, мен ушунча көп күнөө кылдым, болду эми күнөөм Аллах Таала эми кечирбейт эми деп үмүт үздүңүзбү? Мына ушул шайтандын сизге берген васвасасы, сизге салган жаман пикири болуп эсептелет. Аллах Таала хадисинде айтат, эгерде бендем дейт, жер бети тообо кылып, жер бети күнөө кылып, мага ширк келтирбестен күнөө кылып, бирок тообо кылып мага келе турган болсо дейт, мен аны асман толо кечирим менен мен күтүп алам дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах субханаху ва таалага тообо кылып кайталы. Аллах Таала тоолорду кабыл алат, күнөөлөрдү кечире турган аябай улуу зат, урматтуу мусулман бир туугандар. Ибрахим ибн Адхам деген адамга, бул да чоң олиялардан болгон, буга келип бирөө айтыптыр. Мен ушунчалык күнөөнү кайра-кайра кайтып кылып атам, кайталап. Мага бир баян айтыңызчы, мен күнөөм экинчи кылбай турган болуп калайын деп айтат. Мейли дейт дагы, кел менен сурайын дейт. Эй дейт, эгерде сен күнөө кыла турган болсоң дейт, бир дагы Аллах Тааланын ырыскысын жебей туруп күнөө кыла бер дейт. Анан айтат берки, бардык Алланын ырыскысы болсо, кантип мен жебей коем десе айтат, ошол ырыскы берип аткан зат Аллах Тааланын бергенин жеп жүрүп туруп сен күнөө кыласыңбы деп айтат. Экинчисин айтыңыз дейт. Анан айтат, сен күнөө кылгың келсе, бир дагы Аллах Тааланын жери болбогон бир жерге бар дагы ошол жерде күнөө кыл дейт.
Жана адам айтат, бул жер бетинин бардыгы Алланыкы го десе айтат, кантип сен Алла Тааланын жеринин жараткан жеринин үстүндө жүрүп сен күнөө кыласың ошол затка дейт. Туура айтыңыз деп үчүнчүсүн айтыңыз дейт. Айтат, сен Алла Субханаху ва Таала көрбөй турган жерге барып күнөө кыла берди анда дейт. Анан айтат, Аллах Таала жүрөктөгү сырлардан бери кабардар, бардыгын көрүп билип турат го десе айтат, анда сен кантип Аллах Тааланы көргүзүп туруп, кантип Аллах Тааланы каратып туруп сен күнөө кыласың деп айтат. Төртүнчүсүн айтыңыз дегенде айтат, качан сага өлүм периштеси келгенде айт дейт. Мен күнөөлөрүмө тооба кылып алайын деп анда айт. Ошол колуңан келсе ушул иш, анда күнөө кыла бер дейт. Анан тигил адам айтат, өлүм периштеси мен сөзүм укпайт дейт. Мен тооба кылайын күнөөмө токтоп туруп токтобойт дейт. Анда сен кантип күнөө кыласың дейт. Бешинчисин айтыңыз дегенде айтат, качан кыямат кайым күнү сени дозок периштелери алып кармап, дозокко ыргытканга сени сүдүрөп кетип атса, токтоп тургула деп токтотуп коюшка күчүң жетсе, колуңан келсе, анда күнөө кыла бер деп айтат. Анан айтат, бул дагы мен колуман келбейт деп айтканда Ибрахим ибн Адхам өзүнүн аяк кымбат баалуу сөзүн айтат. Сен жараткан зат Аллах Тааланын ырысысын жеп туруп, Алла бер жараткан жердин үстүндө басып жүрүп, Аллах Тааланы сен көргүзүп, билгизип туруп, эч бир өлүм периштесине сөзүң укпаса, дозок периштесине сөзүң укпаса, бардыгын эмнеге сен ушуларды колдонуп жүрүп, Аллах Таалага сен күнөө кыласың, кайтпайсың бу күнөөңөн деп айтат. Жанагы уккан адам, Ибрахим ибн Адхам уулу алым, олия, болду мага сөзүң жетиштүү болду деп айтат. Мен күнөөмө тооба кылдым, экинчи мен күнөөмү кайталабаймын деп, түп тамырынан күнөөсүн таштап тооба кылып өкүнүп, андан кийин жакшы адамдарга айланып кеткен деп окуяларда айтылат. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз күнөөлөрдү тооба кылалык. Аллах Таала күнөөлөрүбүздү кечирген болсун, тообаларыбызды кабыл кылсын, билип билбестик кылып, инсандык кылып, шайтанга, напсиге алданып, кээде күнөө боло берет бардыгыбыздан. Ошол күнөөлөргө Алла Субханаху ва Таала тооба деген жакшы нерсени жаратып берген. Ошол тоободон көп колдонолук. Алла Субханаху ва Таала бардыгыбызды угуп, көрүп, билип турат. Сөздөрүбүздөн, жүрөгүбүздөгү сырлардан бардыгынан кабардар зат. Аллах Таала билип билбей сүйлөгөн сөздөрүбүздү кечирсин. Аллах Таала билип билбей кылган иштерибизди Кудай Таалам кечирсин. Бардык күнөөбүзгө тооба кылдык. Аллахым тообалорду кабыл кылсын. Кечирим сурайбыз. Кечиримибизди Кудай Таалам кабыл кылып кечирген болсун. Мындан бул жака бардыгыбыздын өмүрүбүз канча калган болсо, ошол өмүрүбүздү туура жолдо, пайдалуу, өзүбүзгө, урук туугандарга, адамдарга, жалпы бардыгына пайдалуу абалда өткөрүүгө Алла Субханаху ва Таала жардам берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу момун мусулман бир туугандар.